Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, студенттер. Бүгүнкү онлайн конференциябыздын кадырлуу коноктору жана катышуучулары учурдан пайдаланып, баарыңыздарды мына жакында белгиленүүчү, баарыбыз үчүн өзгөчө болгон майрам улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошондуктан бул конференциянын уюштуруунун негизги максаты болуп, ушул улуу жеңишти камсыз кылган улуу совет элинин эрдигин, эрктүүлүгүн, патриоттуулугун, биримдигин даңазалоо, согуштун кесепеттерин, тарыхтын сабактарын, бул улуу жеңиштин маани мазмунун бүгүнкү жана келечектеги жаштардын аң сезиминде түгөлүктүү сактоого. Эң негизгиси, баарыңыздардын кабарыңыздар бар, акыркы мезгилдерде бул тарых барактарын фальсификациялоо болуп жатат. Фальсификацияларга жол бербөө максатында бул конференция уюштурулуп өткөрүлүп жатат бүгүн. Бул конференцияны уюштурууга өзгөчө тарых филология факультетинин тарых жана философия кафедрасынын окутуучулары, билим бөлүмү, университет азыр уруксат берсеңиздер, мен ушул улуу ата мекендик согушту чагылдырган Гранит телестудиясынын кызматкерлери тарабынан даярдалган кыска видео тасмага көңүлүңүздү бурсам. Кимдин баласы сүйлөп атат, алып койгула микрофондон. Внимание, говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецких. Үйдө чыкпай атат го Медербек Маржанович. Баса көрсөтүлөт. Кыргызстандан Кан майданга 365 000 жоокер аттанган, 150 000ден ашык курман болгон. Алардын 5 000-и ушул кезге чейин дайынсыз. СССР Жогорку Советинин президиумунун 1941-жылдын 22-июнундагы указына ылайык өлкөдө аскерге милдеттүүлөрдү жалпы мобилизациялоо иши башталган. Бул иштин жүрүшүндө Кыргызстанда 385
Atkışlar diviziyası, eң 40 жана 153 atkışlar brigadalara, 2 улуттук атчандар diviziyası түзүлүп, алар республиканын өнөр жай ишканалары жана колхоздору тарабынан жабдылган. Булардын ичине согушка биринчи болуп Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Панчулов командалык кылган 316 аткыштар diviziyası кирген. Москваны коргоо үчүн 1941 ноябрда болгон согушта бул дивизиянын жойкерлери өздөрүнүн 4 эсе күчтүүлүк кылган душман менен кармашкан. Bir ay boyu өздөрүнүн чегинбекин кармоо менен дивизиянын бөлүктөрү душмандын 2 танк алып, 29 мотордош турган 11 жана 101 жоо аскерлер дивизиясын талкалап, 9000 немец солдаттары менен офицерлери, 80 танканы жана башка куралдарды жок кылышкан. Командованиянын тапшырмасын үлгүлүү аткаргандыгы үчүн 316 аткыштар дивизиясы 8 гвардиялык деген наам алып, Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Андан тышкары Советтер Союзунун баатыры деген наам Панчулов дивизиясынын 28 жокерине ыйгарылган. Алардын ичинде кыргызстандык Дүйшөнкул Шопов да бар эле. Воронеждун түштүк жагында Дон дарыясынын жээгиндеги согушта 1942 6 августта Чолпонбай Төлөбердиев душмандын зотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс өчкө сээрдик көрсөткөн. Ага 1943 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Сталинград үчүн согушта артиллерист, надводчик, сержант Тайыр Асанов эрдик менен салгылашкан. 1943 26 октябрда ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Кыргызстандын жойкерлердин көпчүлүгү мекенинин өз элинин эркиндиги үчүн курман болушкан. Саламатсыздарбы? День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Обгорелые пули, этот день мы приближали, как могли. Урматтуу кесиптештер, биз сиздердин назарыңыздарга кыскача видео тасманы тартууладык. Азыр Чаткал Кенебаевич катышып жатасызбы? Анда эмесе, урматтуу конференциянын катышуучулары, уруксат берсеңиздер, ушул конференциянын катышуучуларына кайрылуу жана куттуктоо сөзүнү Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, тарых илимдеринин доктору, профессор 1 май, 5 май, 7 май, 9 май ушундай көп майрамдарды тосуп канатабыз. Өзгөчө быйыл 75 жыл. Мына ушул майрамдарды жакшынакай тосуңуздар. Азыркы ушу бизди каптап жаткан, жалаң эле бизди эмес, бүт дүйнөсүн каптап жаткан пандемиядан баарыңыздар аман чыгыңыздар, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Эң биринчи четте ушуну каалайм. Экинчиден айтарым, согуш азыр Медербек Марипжанов жакшы айтпадыбы? 75 жыл өттү. 75 жылдын ичинде өзгөчө азыр дүйнө жүзүндө чоң информациялык согуш болуп атат. Информациялык согуш ушул 75 жылдыкка карата болуп атат. Себеп дегенде ушунчалык бир ыплас информациялык согуш болуп атат. Керек болсо Гитлер менен Сталинди бир сызыкка коюп, бир деңгээлге коюп, ушул улуу дүйнөлүк экинчи согуш башталышына Советтер Союзу дагы күнөөлүү. Ага 1938 болгон Мюнхенский пакт эң сонун мисал болот деген плас идеяларды айтып атышат. Бул биринчиден. Экинчиден, Советтер Союзунун ушул жеңиштеги көрсөткөн эрдигин төмөн түшүрүп атышат. Мисалы Америка Кошмо Штатынын окуучуларынын арасында, студенттердин арасында мындай опрос жүргүзгөн экен.
Геллап деген бір уюм бар, социологистский. Ошо социологистский уюмду жүргүзсө эң негизги согуштун жеңүүчүсү ким, кыймылдаткыч ким десе айткан алар. Америка Кошмо Штаты, Великобритания, Франция. Ал эми Советтер Союзун анан акыры бартуунан 4-чү орунга коюп атат. Өзүңүздөр билесиздер, 1944-жылдын жазына чейин эч кандай экинчи фронт ачылган эмес. Негизги түйшүктүү, негизги күчтүү 30 миллион элди жоготкон Советтер Союзу алып барбадыбы? Анан үчүнчү айта турган нерсебиз, биз ошол жеңүүчү элдердин бирибиз, жеңүүчү мамлекеттин бирибиз. Россия менен же болбосо биз ошол Советтер Союзунда болгон мамлекеттин жана ошондой элдин бирибиз. Биз ошон үчүн народ победитель, жеңүүчү элдердин катарына киребиз. Урматтуу коллегалар, ушу менен сыймыктанышыбыз керек. 365 миң биздин эр жигиттер согушка кетти. Башкача айтканда 49% өлкөнүн 49% эркектери согушка кетти. Экинин бири. Кыргызстанда жаштар, аксакалдар, апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз гана калды. Ошонун азыр мына ушу мезгилге чейин тактай албай атабыз. 150 миңи ошол жерде калды. Берлинге чейин жетишти. Мына Киев азыр көрүнгөндү сүйлөп атпайбы? Ошону кетириш үчүн, бошотуш үчүн канчадаган кыргыз өзүнүн өмүрүн кыйышты. Дед айтып келебиз 78-76, бирок 76 Советтер Союзунун баатыры бар. Андан тышкары тылда жүрүп алып, берде туруп биз болуп көрбөгөндөй жардамдарды бердик. Мен азыр ушул конференция болоордон мурун атайын даярдандым сиздерге мындай жаңы ушул согуш жөнүндө, согуш мезгилинде Кыргызстандагы элдик жөнүндө жаңы бир нерселерди айтайын деп. Көрсө, биз дагы көп нерсени изилдей элек экенбиз. Мен азыр силердин алдыңарда бизде Тамара Игоревна Старцева деген кандидат наук бар, өмүр бою ушул согушту изилдеп келе жатат. Мына ушул менен изилдеп келсем, оказывается, министерство обороны менен көп нерселерди иштешибиз керек экен. Бизде ар бир баатырды жазсак бир том болот экен. Ошондуктан ушул мисалы эле жөнөкөй эле айтайын. Ушул согуштун мезгилинде биздин 40ка жакын завод, фабрикалар пайда болуп, бүт баарын тең согушка жөнөтүп турган экен. 2 танковый бригаданыга кошумча атайын акча чогултуп турбуз. Элестетип көргүлө, танковый бригаданын. Ал эми жик адамдардын эмгегичи. Мисалы, ушунун астында согуштун мезгилинде Өлмөсхан Атабекова, Кайрулла Таширов, Зурахан Кайназарованын эмгектери, Керимбү Шопокон за себя, за своего мужа, который трется с фашистами, деген уран коюшкан экен байкуш апаларыбыз, эжелерибиз. Бул көрбөгөн элдиктерди көргөзгөн экен. Мындай деген уран көтөрүлүптүр. В тылу как на войне. В тылу как на фронте деген девизди коюшкан экен биздин аталарыбыз, агаларыбыз, апаларыбыз. Бул жөнүндө Чыңгыз Төрөкулович айтпады, аябай жазып кеткен. Ошондуктан буну биз ыйык катары көрүшүбүз керек, ыйык катары майрамдашыбыз керек. Анан сиздерге абдан чоң рахмат. Медербек Марипжанович, ушул ооруп жатса, ушундай жумушка чыкпай атсаңар дагы, ушул 75 жылдык ушундай конференция уюштуруп, мынакей 56 киши катышып отурат, 78 киши катышып отурат. Карагылачы, 78. 78 киши дагы 5 кишиге таратса 350-450 киши тарайт. Чоң рахмат ушундай уюштуруп атканыңыздар үчүн. Бул патриоттуулукка тарбиялайт, мекенди сүйүүгө тарбиялайт,
Биз дагы ошолордун арасында барбыз. Рахмат, конференцияга ийгилик каалайм. Медербек Марипжанович, Чаткалбек Кенебаевичке рахмат айтып коюңуз. Бизди менден салам айтып коюңуздар. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Оорубаңыздар. Берегите себя, дорогие мои коллеги. Чоң рахмат, Аблабек Асанканович. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Биз сиздин эмгегиңизди Кыргызстан үчүн өзгөчө тарых илиминдеги эмгектериңиз менен дайым окуп, анан эң негизгиси ошол биздин университетке өзгөчө көңүл буруп жүргөнүңүздү, биздин университетке тарых илимдери боюнча окумуштууларды даярдап берип жатканыңызды биз абдан жогору баалайбыз. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу конференциянын катышуучулары, улуу жеңишке 75 жыл аталышындагы онлайн форматындагы конференциябыздын баяндамаларына өтсөк, анда эмесе сөз Ош мамлекеттик университетинин Кыргызстан тарыхы, археологиясы жана этнологиясы кафедрасынын доценти, тарых илимдеринин кандидаты Осмонова Самара Курбаналиевнага берилет. Илимий баяндаманын аталышы Улуу ата мекендик согуштун кесепеттери деп аталат. Сөз сизде, Самара Курбаналиевна. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары, урматтуу коллегалар, ага-эжекелер, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайбердик Апаралиевичтин атынан жана ушундай эле Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамаатынын атынан Улуу ата мекендик согуштун 75 жылдык мааракесине арналган конференцияны жана ушундай эле ошол маареке менен баардыгыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Учурдан пайдаланып дагы бир эки сөз уюштуруучуларга айтып кетсем, урматтуу уюштуруучулар, улуу жеңишке арнап өткөрүп аткан конференциябыздарга өткөрүп атканыңыздар үчүн, чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Менин бүгүн эмим баяндай турган темам Улуу ата мекендик согуштун кесепеттери. Улуу ата мекендик согуш Кыргызстан үчүн оор сыноо болгон, ал баарыбызга белгилүү. Советтер Союзунда жашаган бардык эл, улут фашисттик Германияга каршы бирдиктүү фронт катары чыгышкан. Бизге белгилүү болгондой, фашисттик Германия бул согушта негизги максаты жер, Советтер Союзунун байлыгы, миллиондогон совет элин кырып жок кылуу, кийинчерээк дүйнө жүзүн басуу болгон. Ошол үчүн бул согуш бир гана Советтер Союзунун тагдыры чечилген эмес, жалпы дүйнөлүк цивилизациядагы бардык адамзаттын, элдин тагдыры чечилген. Совет элине баскынчылык согушту баштаган фашисттик Германиянын күчү теңдешсиз болчу. Аны баарыбыз билебиз. Алардын аскеринин саны, курал жарагы, техникасы көп эсе жогору турган.